Шайлоо жолу менен баргандан көрөчү, жана забордун секирип эле басып алган жеңил болчу Ташиев үчүн, чын. Бар да муну колдогон күчтөр килтеген ГКМБ ордуна, ГКБ толтура немелерди берип койгон, укуктарды, мыйзам боюнча аскерлешкен неме кылып койгон, уюм кылып койгон ГКНБны. Мыйзамда жазылып турбайбы? ГКНБ эгерде керек болсо, эгерде мурда андай немеси ыйгарым укугу жок болчу, кийинки мыйзам киргизип коюшту. Мен аябай таң калдым да. Эгерде керек болсо дейт, эч кандай уруксаты жок эле, жогорку кеңеш жок эле, өкмөтү жок эле, биринчи талабы менен немеден курал алганга укуктуу деп көрдүңбү? Эбегейсиз бийлик табылды. Ооба. Именно ошондой немен беренени киргизип койгон. Анан кийин ошо жана кол астындагы немелер менен эле өткөндө 12-жылы айтып атпады беле, Чыңгыз хан канча 10 жигит менен эле бийликти алып койгон, алга деп эле забордун секирип кетти го. Анан эми колунда килтеген ГКМБ турат. Ошол ГКМБны жетектеп туруп эле барып бийликти басып алмак, чын ошол жол жеңилирээк болчу да, барып неме шайлоо өткөргөндөн көрөчү. Emni üçün biz bu yerge 10 bin adamını toplayız da kütüşüyüz gereken. Emni üçün biz bu yerge 20 bin adamını toplayız da birlik alağız da kütüşüyüz gereken. Anda emez. Gerek olsa kana 20 çıkavı. Menen baskıda hazır var tur birlikte alağız. Alış gerek. Men dagы bir jol aytayın. Ошол Кашаадан аттап өткөндүгүбүз мамлекеттик ишмер катары, депутат катары туура эмес болгондугун биз моюнга алышыбыз керек. Камчыбек мырзанын кадамынан кийин сиз кандай алда калдыңыз? Мен Камчыбек мырзанын көз карашын, кабыл алган чечимин толугу менен сыйлайм. Кандай чечим кабыл алса, ал Камчыбек мырзанын өзүнүн чечими, өзүнүн жолу. Деп туруп анан кыймылдан чыгарып жибердиңиз. Кыймылдан чыгарганда бул менин жалгыз чечим эмес, кыймыл бир жок дегенде бир 10-15 адамдан турат. Ал адамдар маселе көтөрдү, мен ошол маселени колдодум. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер, суранамын. Салам достор. Ташиевтер бизди таң калтып бүтпөй койду да. Мына дагы бир маселени айтайын. Буга чейин мисалы Таймураз Ташиевдин, Шайырбек Ташиевдин, Казыбек деген жанагы бир тууганы жана улуу баласы жөнүндө маалыматтар чыгып келген да. Эми анын ортончу уулу бар, Темирлан Ташиев деп. Бир кезде 2013-жылы болсо керек, же 14-жылы эсимде жок, болжол ошол учурда Бишкек милициясында Ташиевдин бир уулу кармалган, ошол Темирлан Ташиев кармалган. Анда өзүнүн достору менен Бишкектеги жанагы автоунаалардын стоянкалары, көчөдө токтоп турган автоунаалардын дөңгөлөктөрүн урдап жүргөн жерден кармалып, анан ал боюнча маалыматтар чыккан, аны элдин баары эле жакшы билет. Мына ошол бала азыр чоңоюп бул Кыргызстандагы мен деген азыркы базасы, материалдык базасында укмуш болуп саналган Мурас Юнайтед деген футбол клубунун негиздөөчүсү экен. Канатбек Абдыкадыров көрсөтүлүп жүрөт. Бул болсо Ташиев баягы Кыргызстан футбол союзунун төрагасы, ал болсо анын орун басары. Бирок Юстиция министрлигинин реестринен карасаң, мен ал мени Facebook баракчама тиркеп койгом. Ал жерде анын учредители катары, ошо клубтун негиздөөчүсү катары бул Темирлан Ташиев көрсөтүлгөн. Анан ошо Темирлан Ташиев ээлик кылган Мурас Юнайтед футболдук клубу өткөн жылдын ноябрь айында словакиялык Тренчин деген клубту 10% акциясын сатып алыптыр. Европалык бир футбол клубту сатып алып атат туугандар. Бул деген ошо клубтун мен ачык маалыматтардан издеп көрдүм. Ал клубтун баягы
стадиону 2021 жылы курулуптур. Анын 20 миллион еврого баланат экен ал стадиондун курулушу. Ошонун 10% үлүшү кимге таандык? Ташиевдин ортончу уулуна таандык. Эми Европада футбол клубу абдан баягы кымбат нерсе да. Мисалы Кыргызстанда деле футболдук клубду кармоо бул оңой иш эмес. Кыргызстандагы бизнесмендер билет. Бир кезде Раматылык жана Шоро компаниясынын негиздөөчүсү баягы Жаратман агабыз Табыл Эгембердиев дагы ошо футболду мен кармап көрдүм. Аябай кыйын экен, көп баягы акчаны талап кылат экен деп, кийин ошол футбол клубду кармагандан баш тартканы бар. Же болбосо Көкбөрү клубду кармап жүргөндөр да билет. Бул аябай негизи эле бул команданы кармоо, анын баягы материалдык базасын түзүү, бул аябай кымбатка турган иш да. Кыргызстанда кармоо кымбатка турган иш. Кыргызстандагы жана мен деген миллионерлер, мультимиллионерлер, мисалы Аскар Салымбеков, анан Абдышат Ага деген компаниялар баягы футболду сүйгөн үчүн, күйгөн үчүн алар кармап жүрүшөт. Бирок бул оңойго турбаган иш экенин ал Аскар Салымбеков агабыз жакшы билет. Же болбосо Эркинбек Сакибаев агаларыбыз дагы жакшы билет, аны айтып берсе керек. Анан азыр эгерде ошондой баягы Кыргызстанда кармаган кыйын болуп атат да, Кыргызстанда. Бирок Европадагы клубтун 10%-ын сатып алуу деген бул бир мультимиллионер болушуң керек да. Анан ошол жерде суроо туулат. Мындан болжолу менен бир 12-13 жыл мурда дөңгөлөк урдап жүргөн тестер бала кантип Европалык клубтун 10% акциясын сатып алган. Былтыр ноябрь айында. Кайсыл акчага, каяктан келген акчага? Темирлан Ташиев деген бизнесменди билесиңерби? Көрдүңөр беле? Эмне бизнес кылат экен? Каяктан акча табат экен? Мындай мисалы Аскар Салымбеков, же болбосо жана Эркин Сакибаев дегендер, мисалы бирөө Дордойду, бирөө Абдышатаны башкарат. Анан ошолор Кыргызстанда клуб кармап келишет да. Анан алар мындай ошол клубтарды ушунча жылдан бери кармап, бул кыйын экенине карабай чыдап келишет. Алардын каражат булактары каяктан экенин биз билебиз. Бул Темирлан Ташиевдин каражат булагы каяктан? Мурас Юнайтед деген клубту кармоо каяктан каражат келип атат? Тигил Европадагы клубтун 10% акциясын сатып алганга каяктан каражат тапты? Бул суроо да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошол Канатбек Абдыкадыров деген ошо футбол союздун төрагасынын орун басары, Ташиевдин футболдогу орун басары, кийин Мурас Юнайтеддин баягы жетекчиси катарында көрсөтүлүп келет да. Ошол киши Ташиев менен Томскийде чогуу окуган, общежитияда бир комнатада жашаган адам экенин ким билет билиңер. Андан тышкары ал жанагы Кочкордон мандатын тапшырып кеткен, жана Гүлсүнкан фамилиясын унутуп калдым деген айым бар эмес беле, депутат. Жакында эле мандатын тапшырып кетти. Мына ошонун күйөөсү экен да. Анан алардын баягы күйөө баласы болуп биргеликте баягы ошол эме тармакта, электр энергия тармагында дагы коррупциялык иштерди кылганы боюнча маалыматтар келип атат. Аны эмки бөлүктө айтып беребиз. Урматтуу туугандар, 10 жыл, 12 жыл мурда сиз каякта элеңиз? Эмне иш кылып жүрдү элеңиз? Азыр миллионер болуп Европадан клуб сатып алган даражага жетип калдыңызбы? Ошондой даражага жетүү мүмкүнбү? Темирлан Ташиев эмне бизнес кылат? Каяктан каражат табат? Каржы булактары каяктан? Ошол жөнүндө билесизби? Билсеңиз комментарийге жазыңызчы, көрөлү, талкуулайлы. Мынча каражатты каяктан тапты? Жана кантип ошол эки клубтун бирөөсүнүн 100% үлүшүнө, бирөөсүнүн 10% үлүшүнө ээ болуп атат. Бирөөсү Кыргызстанда, бирөөсү Европада. Комментарий жазыңыз, бөлүшүңүз, лайк басыңыз. Рахмат көңүл бурганыңызга. Салам достор. Мени Таймураз Ташиевдин деги эле жалпы эле Ташиевтердин коррупциялык схемалары, алардын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануулары, булардын баягы мафиялык, бандиттик, коррупциялык кланы ушунчалык таң калтырып атат да. Мына ошондой дагы коррупциялык иштердин бири бул Төө ашууда келечек деген аталыштагы жаңы туннель куруу долбоору жөнүндө. Ал долбоор 640 миллион долларга бааланып, анан аны ишке ашыруу Ташиевтерге жана ошондой эле бул өзгөчө Таймураз Ташиевге жана мурдагы транспорт министри, кийин 2014 жылдан кийин коррупцияга шектелип өлкөдөн качып жүргөн Нурлан Сулаймановго
таандык компаниялар курайын дегени белгилүү болду. Аны ошол долбоорду Кыргызстандын дагы өкмөттүн атынан ошол жанагы транспорт экс-транспорт министри бул Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы Абдсатар Сыргабаев түзгөн экен да. Ал келишимге ылайык булар деген ошол 11,5 чакырымга 11,5 чакырым туннель курушмак экен. Жана ошондой эле аны 49 жыл бою булар башкармак. Жана ошондой эле 2 КЭС дагы курмак экен. Бул баягы ошо туннелди электр энергия менен камсыз кылуу боюнча. Анын дагы ээлери 49 жылга чейин ким болмок? Албетте Ташиевдер болмок. 49 жыл бою булар ошол жактан чоң каражатты алып турушмак. Бул долбоор боюнча айта турган болсок, мындай фактылар менен айтайын. Тез жол, Железобетонстрой, Нур Капитал, Кыргыз Гидро Спецстрой деген ошо 4 компания курмак экен. Анын экөөсү түздөн түз Таймураз Ташиевге тандык. Тез жол жана ошондой эле Железобетонстрой дегендерчи. Андан тышкары бул тез жол жана Жагалмай деген дагы ошол бир кезде учредитель болгон ошол Таймураз Ташиев. Булар жана өзгөндө айланма жолун да курушкан да. Ал жерден 49 жылга акыны алып турушмак. Эми анын долбоордун келечеги кандай болот билбейбиз. Бул 2023 жылы түзүлгөн ошол тез жол дегенчи. Анан 23 жылы түзүлүп эле, анан кийин укмуш чоң долбоорлордун ээси болуп эле, анан көп акча жасап эле, тендерсиз эле ар кандай курулуштарга ээ болуп эле, булар бизнес жасаштыр да. Ошолордун бирин айта турган болсо, бул Камар ата КЭСи 2 КЭСи курулуп атпайбы? Ошону мындай айлан өтмө каналды баягы дамба куруш үчүн сууну айландырып өткөрүш керек да. Ошону курган каналды булар курушуптур да. Анан ошол жерден 118 миллион сомдук баягы акча урдалганы белгилүү болуптур да. Ошол туугандар. Кыргыз Гидро Спецстрой деген компаниясы менен ошону куруп, 118 миллион долларлык каражат урдалды деген шектенүү бар экен. Андан тышкары жанагы булардын жанагы Железобетонстрой деген компаниясы бул жана Барселона академиясынын ошол эмеге Ташиевтерге тиешелүү ошону да курган да. Мына ошол компаниялар келечекте ошондой жаңы туннелди курушуп, жаңы туннелден түшкөн акчаны алып турушмак экен. Бул мамлекет менен жеке менчик ошо курушмак экен. Анан бул жака кайсы бир деңгээлде инвестиция тартылмак. 640 миллион доллар деген силерге ончо эмес да, ошончо каражаттагы ошондой курулуш болмок дагы. Анан булар 49 жыл бою ошол жерден каражатты элдер күндө канча мисалы жүк ташуучуна канча муналар өтсө ошодон каражатты алып турмак экен. Анан могу Нур Капитал деген дагы компания, ошол булар дагы ошол негизи Нурлан Сулайманов менен ошо Ташиевтерге тиешелүү компаниялар. Булар дагы ошо түндүк түштүк альтернативдүү жолунун бир тилкесин да курушуптур. Айтор булардын ошол көмүр, алтын, IT, айтор бардык тармактагы долбоорлору жана лицензиялары, жанагындай байлык, кен байлыктарга лицензиялары бар экен да. Булар боюнча бардыгын буга Клоп KG өзү иликтөөсүн кылып чыгарыптыр. Ошону айтып кетейин дедим да. Мына бул Ташиевтер өздөрүнүн кишисин ар кайсы жерге кызматка коет экен да, анан ошолор аркылуу мисалы бир өздөрүнүн долбоорлорун кылышып бизнес жасашат экен да. Мисалы Абдсатар Сыргабаев бул Ташиевдин өкүл баласы. Аны баары билет. Ташиев кызматтан алынар менен 4-5 күндөн кийин эле ал да кызматтан кетти. Кызматтан алынды себептегенде бул Ташиевдин ошо транспорт тармагындагы бардык бизнес жасагандардын, ошо Таймураз жана башкалардын, ошолордун шайкаларына крышевать этип турган ушул Абдсаттар Сыргабаев болуп турган да. Өздөрүнүн кишилерин булар тиги Кыргыз мунайга коет дагы, ал жакта бизнес жасашат. Ташиевдин жана шайкаларычы. Ошол туугандар. Булардын дагы бир урулугу, дагы бир ошол мамлекеттин эсебинен бизнес жасаганын ушинтип ачыкталып атат. Бөлүшөбүз, комментарий жазабыз, лайк басабыз. Ошол көңүл бурганыңыздарга үчүн чоң рахмат.